Кератин процедурасы бул көп убакытка чейин түздөө процедурасы болуп эсептелинет. Бул процедураны көбүнчө чачтары көлөмдүү аялдар жасатат. Анан кийин чачуу катуу аялдар жасатышат. Кератин 3 айдан 6 айга чейин чачты түз кылып кармап берүүчү процедура болуп эсептелинет. Кератинди 20 жаштан өйдөгү кыздарга, аялдарга сунуштайт элем. Мисалы, кератин жасаткандан кийин түрдүү шампундар менен жууганга болбойт. Кератиндин өзүнүн шампуну жана бальзамы болот. Ошону колдонсоңуздар жакшы болот. Жумасына 1 жолу же 2 жолу витаминдер камтылган маскаларды колдоносуздар сөзсүз түрдө. Чачыңыздардын сапаты бузулбайт. Жасалуучу процесс 3 сааттан 5 саатка чейин чозулат. Чачтын узундугуна жана коюу болгонуна карата ошончо убакыт. Азыркы учурда өспүрүм кыздар кератинге кызыгып жүрүшөт. Мен сунуштабайт элем окуучу кыздарга. Анын өзүнө жараша зыян жагы бар. 20 жаштын өйдөсүнө кератин жасаганга болот. Өспүрүм кыздарга болбойт. Чачыңыздарды күйгүзүп келип дагы кератин жасатсам болобу деп көпчүлүгү сурашат. Чачыңыздарды күйгүзгөндөн кийин кератин болбойт. Жок дегенде 6 ай дем алдырасыз, андан кийин кератин жасатсаңыз болот. Кератин жасаткандан кийин дагы сложный окрашивание жасатпайсыздар. Сложный окрашиванияны чачты дем алдырып 6 айдан кийин жасатсаңыздар болот. Кератиндин өзүнүн айткан шампунь, бальзамдарын колдонбогондуктан ошондой пышный болуп, кератин сапатын бузулуп кетиши мүмкүн. Кератин жасаткандан кийин өзүнүн шампунун, бальзамын сөзсүз түрдө колдонуу керек.